Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendeşler, qadırlı musulman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам барыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым барыбызды сактасын. Тугандар, Алла Таала өзүнүн тарабынан адам баласын туура жолго жолдош үчүн, оңдош үчүн, бактылуу кылыш үчүн асмандан китептер түшүрүп келген. 4 китеп түшкөн, акыркысы Кур'ан. Ошо китептерди түшүндүрүү үчүн, баракчаларды түшүндүрүү үчүн, өзүнүн вахисин Алла Таалам берүү үчүн пайгамбарларды тандаган адам баласынын арасынан. Аларды жиберип, пайгамбарлар келип, Алла Тааланын буйруктарын жеткирген. Акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахын тарабынан толук дин алып келген. Дин бул иман, ислам, ихсандын аты. Ошол исламда 5 фарыз, 5-өнүн акыркысы хадж, ажылык. Бүгүнкү биздин сабагыбыздагы ажылыктын фарыздыгы, анын кандай фазилет, пайдалары бар, кандай жол жоболору бар, кандай аткарылат, бунун кандай маселелери бар. Кудай кааласа ушул боюнча бүгүнкү сабагыбыз исламдагы 5 түркүктүн бири хадж. Өмүрүндө бир жолу ажылык фарыз. Намаз 5 вакыт, орозо, зекет 1 жылда 1 жолу, калима ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, иманыбыз 24 саат. Бирок ажылык оор болгондуктан, кыйын болгондуктан, дененин машаккаты, акчанын сарпталуусу, ошого карап туруп Алла Таалам аны өмүрүндө 1 жолу ажылык кылса болот деп койгон. Жыл сайын эмес, кимдин мүмкүнчүлүгү болсо 1 жолу. Кур'анда Алла субханаху ва таала айтат: "Валиллахи алан-нас хаджул байт ман истата илейхи сабила." Алла үчүн адамдардын мойнунда ажылык фарыз кылынды. Байтуллага ажылык каерде болот? Алла Тааланын Байтуллосу Маккада. Ошол жерде гана болот. Намаз дүйнө жүзү боюнча боло берет. Орозо, зекет боло берет. Туган, бирок ажылыкты боло турган жери Алла субханаху ва таала Меккени кылган. Мекке Макка-й Мукаррамада өзүнүн өзгөчө жерде болот бул. Өзгөчө убакытта болот, ар учурда боло бербейт. Хадж деген сөз каст, мындайча айтканда, максат кылуу деген. Ажылык деген мааниси бир нерсени максат кылуу. Чыныгы ажы деп кимди айтат десе, Алланын ыраазычылыгын максат кылган кишини, Алланын ыраазычылыгын максат кылган аялды, ошону ажы деп айтат. Эгерде ушу сапарында Алла Тааланы максат кылбаса, ыраазычылыгын ниет кылбаса, ал ажы эмес ал. Алла субханаху ва таала ман истата илейхи сабила дейт, ким жолго кудурети жетсе. Ошон үчүн ажылыкта эң биринчи адам баласынын ден соолугу болуш керек, барып келгенге. Ден соолугу болбосо, ага фарыз болбой калат. Экинчиси, каражаты болуш керек барып келгенге. Каражаты жетпесе, ага дагы фарыз эмес. Фарыз деген тугандар мындай: мойнундагы милдет аткарбой койсо күнөөкөр болот. Аткарса улуу сооп алат. Ажылык Алла субханаху ва тааланын бул фарызы. Ошон үчүн бунун шарттары бар. Ден соолук болсун. Андан кийин барып келгенге каражат болсун. Алымдар ушуга чейин айткан, барганга, ошол жерде жүргөнгө, кайтып келгенге, ошол учурда үй бүлө бала чакаңыз дагы бирөөгө муктаж болуп калбасын. Мындай айтканда, бала чаканы дагы биякта камсыздап кетиш керек. Бирок той өткөрүү жана башкалардыгы бул ажылыктын фарыздын каражатына кирбейт. Жада калса, бир адамдын ушунча эле акчасы бар,
Меккеге барып келгенге бар, Мадинаға барып келгенге жетпейді. Десе, Мадинаға сөзсіз зияратқа барыш керек. Бирок ажылық фарзына Мадинаның қаражаты кирбейт. Сіздің той өткөргөнүңүз каяктан кирсин? Эмне үчүн айтып атам, кейбир адамдар ушуну ойлойт, мен келгенден кийин той өткөрүшүм керек. Ошого акча жетпей атат, ошон үчүн ажылыкка барбай атам депчи. Андай болбой калат ал. Ошон үчүн туугандар, мынака ман истата илейхи сабила, ошо жолго кудурети жеткен дегени, ошо дене жак, ден соолук жагынан, акча каражат жагынан, үчүнчүсү бар, аман дагы болсун жол. Барып келгенге аман. Ден соолук жакшы, акча бар, бирок жол аман эмес. Жол аман эмес. Анда ага дагы фарыз эмес да. Ага дагы фарыз эмес. Төртүнчүсү дагы бул аялдарга гана өзгөчө махрам болуш керек. Эгерде жол дагы аман болуп, каражаты дагы болуп, аял кишинин ошондой эле ден соолугу дагы жакшы, бирок махрамы болбосо ага фарыз эмес. Ага фарыз эмес. Махрам дегени кандай? Атасы болсун, күйөөсү болсун, агасы болсун, тайкеси болсун, иниси болсун, балагатка толгон баласы болсун. Махрам болбосо аларга фарыз эмес болуп калат. Ушу шарттар табылса, эми фарыз аны ошо жылы аткарганга жетпейт. Кайсы жылы? Себеп дегенде жашоого ишенич жок. Кийинки жылы барып аткарам дегенге мүмкүнчүлүк болобу, болбой калабы, өтүп кетеби? Ошон үчүн ажылыкты кечиктирген жакшы эмес. Мүмкүн болушунча фарыз болгон жылы аткарганга жетпейт да. Аткарганга жетпейт. Савабул хадж. Алла Таала Кур'ани Кариминде وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Birinci урматтуу эстеген ажылар, ажы агалар, достор, инелер, аталар, ажы энелер, ажы эжелер, мынакей быйылкы жылдын эсебинен Кудай кааласа сиздерди Алла Таала чакырган экен. Ажылык сапарыңыздар куттуу болсун. Алла Таалам жеңил кылсын. Кимге Алла жеңил кылса, ошого жеңил болот. Алла Тааладан дайыма жеңилдикти, амандыкты, оңой, ушундай нерсени сурашыбыз керек. Алла Тааладан кыйынчылыкты, сабырдуулукту эч качан сурабаш керек. Бирок эгерде башка кыйынчылык келип калса, ал учурда сабырдуулукту сураса болот. Эми бул Алла Тааланын алхамдулилля улуу фарызын аткарганга кетип атасыздар. Бул саякат эмес, бул кичине машаккат. Ажылык деп машаккатты айтат. Ал жерде канча миллион адам барат. Кыргыз элибизден алхамдулилля мына 6000ден ашык ажыга кетип атканы, ошо миллиондордун арасына барып кирип кетесиздер. Албетте, бардыгыбыз өзүбүздүн каалаганыбыздай боло бербейт. Ошон үчүн эң керектүү бул сапарда сабырдуулук. Бизде сабырдуулукту Алла кайер жерде керек болот. Регистрацияда дагы, тамак ашта дагы, ажатканаларда дагы, автобуска түшкөндө дагы, ал жерде мисалы 4-5 киши болуп бир бөлмөдө жашайбыз, баарыбыз бири-бирибизди тааныбайбыз, башка улутта, башка урууда, башка жаштар аргандай, бардыгына сабырдуулук керек. Сабырдуулук бул кулк мүнөздүн фундаменти. Ошон үчүн эң биринчи мына жактан алхамдулилля бизде жакшы сабырдуулук болсо, Кудай кааласа, жакшы ажылык кылып келебиз да. Хадж бул машаккат, жөнөкөй нерсе эмес, жөнөкөй аткарыла бербейт. Улуу даражаны бериш үчүн, күнөөлөрдү кечириш үчүн бир аз машаккат болуп калат. Ошо машаккатта алхамдулилля биз чыдай албай дагы мүнөзүбүздү бузуп, жаман сөздөрдү айтып бербей, бири-бири менен уруша кетпей, башкаларды жек көрбөй, башкалары менен жаман немелерге барбай, жок. Ушунча ыйык жерге тутабызбы? Машалла, ажылар ал-худжаж вал-уммар вафтулла, Алланын коноктору. Өзгөчө өкүлдөрү. Сиз кандай барсаңыз, башка мамлекеттен келгендер да Алланын коногу. Африкадан келген ал дагы Алланын коногу. Малайзиядан келген ал да, Европадан келген ал дагы Алланын коногу. Ошол жерде бардыгы бирөө жөнөкөй эмес, бардыгын Алла чакырган. Бардыгын Алла жакшы көрөт. Бардыгын жүрөгүндө Алла субхана ва таала берет. Ошон үчүн бир дагы адамды жек көрбөй, бир да адамды жаман көрбөй, кээ бир адамдар бар, анча-мынча туура эмес нерсе кылып койсо, биз үчүн
Biz аны адамдын bir üzürü, ошо bir кандай десем, ал bir кемчилдиги деп мындай кабыл алыңыз да, ага bir өчөшүп, ага bir жамандык кылып, же болбосо жаман көрүп, жок. Наоборот, аларга биз пайдабыз жетсин. Бизге аларга альхамдулилля пайдабыз жетсин. Мынакей ыйык жерге кетип атасыздар. Байтулла, Алла субханаху ва таала Каабада, Кааба Байтулланы масабатан линнас ва амна дейт. Адамдардын бардыгы топтоло турган жай кылып койгонбуз дейт. Мынакей, Кудай кааласа мына бир аз күндөн кийин эле ошол жерде бүткүл дүйнөдө адамдар чогулат. Бул Куранда Алла Таала айтып атат. Ва ид жаалнал масабатан линнас. Бүткүл адамзат топтоло турган, кайра чогула турган жай кылганбыз. Бул биринчи тафсири. Экинчиси, бардык адамга Байтулланы, Каабаны пана тилей турган жай кылганбыз дейт. Пана тилей турган жай деген кандай? Дүйнөнүн бактысыздыгынан, ахиреттин бактысыздыгынан кутулууну каалайсызбы? Байтуллага барыңыз. Алла Таала ошондой жай кылган. Дүйнөнүн бактысыздыгынан, кабырдын азабынан, дозоктун отунан, ахиреттин бактысызыгынан кутула турган, пана тилей турган жай. Эң биринчи пана тилегендер кичинекей жылан, чоң жыландардан пана тилеген дейт. Тофан суусу болгондо. Алла ушулар бизди жеп койбосун депчи. Алла Таала ал жерде алхамдулилля пана тилей турган жай кылып койгон турганда. Үчүнчүсү, масабатан линнас дегени баалуулуктарды ала турган жай. Мынакей, баалуулук, таквалыкты алып келе турган жай ошол. Алла субханаху ва таала бере турган улуу баалуулуктары. Ошого Байтулланы масабатан линнас дейт. Баалуулуктарды, улуу соопторду бере турган жай кылып койгонбуз Байтулланы. Ким мүмкүнчүлүгү болсо келсин дагы алып кетсин. Лияшхаду манафи'a лахум дейт. Эмне үчүн Алла Таалам чакырып атат? Эмне үчүн? Бизди кыйнаш үчүн эмес, бизге бериш үчүн. Алла субханаху ва таала лияшхаду манафи'a лахум. Келип туруп өзүңөрдүн дүйнө ахиреттеги пайдаңарды көрүп кеткиле, алып кеткиле. Дүйнөнүн ахиреттин бактылыгын алып кеткиле деп. Өзү Ибрахим алейхиссалам Байтулла Каабаны курганда Алла Таала буйрук берген. Ва аддин финнас. Адамдарга жарыя кылган ажылыкка келишсин. Байтулла курулду деп. Ошондо Ибрахим алейхиссалам Байтулланы куруп бүткөндөн кийин жар салган. Адам баласы. Алланын Байтулласы курулду. Үйү курулду. Келгиле зияратка. Ажылыкка умрага келгиле деп. Алла субхана ва таала Ибрахим пайгамбардын үнүн аламдагы ошол убакта канча адам тур жашаса, канча эненин ичинде бала болсо, канча бу дүйнөгө келелек рух аламдардагы рухтарга чейин жеткирген Ибрахим пайгамбардын үнүн. Ошол үндү уккандан кийин кайсы рух лаббайк деп айткан болсо, ал сөзсүз бу дүйнөгө келгенден кийин Байтуллага барат. Эгерде бир жолу айткан болсо өмүрүндө бир жолу барат, 5 жолу айткан болсо өмүрүндө 5 жолу барат. Ошол рух, бактылуу рухтар 30, 40, 100дөгөн жолу лаббайк айтып коюшкан. Алар ошончолук барат. Демек, мына азыркы субханалла баратканыбыз бу случайно эмес. Мен балам жиберип атат эле, кызым жиберип атат эле, анда эмес. Сиздин рухуңуз лаббайк айткан экен. Ошол лаббайктин жообун Алла Таала сизге бу дүйнөдө буйурду. Мына барып келсин депчи. Ибрахим пайгамбардын чакырыгы бул. Ибрахим пайгамбар ошо чакырганда, мынакей ошого кетип атат тугандар. Ошо Алла субхана ва таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Чексиз мактоолор болсун. Алла Таала алхамдулилля бул ажылык Адам атадан бери. Адам алейхиссалам биринчи ажылыкты кылган киши Адам атабыз. Индиядан 1000 жыл Адам алейхиссалам 1000 жылдан ашык жашаган. 1000 жолу жөө келип кеткен экен Меккеге. Риваяттар келет, аз окуп беребиз. Бардык пайгамбарлар ажылык кылган тугандар. Эң биринчи пайгамбар Адам атабыз, эң акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Бардык пайгамбарлар ажылык кылган. Ибрахим пайгамбар пайгамбарлардын атасы. Ибрахим пайгамбардын белинен Бани Исраилдеги бардык пайгамбарлар Ибрахим пайгамбардын белинен чыккан. Ибрахим пайгамбар мына ошо Каабаны
Qur'an gayra topan so'sidan keyin Ibrohim payg'ambarda. Va yarfa Ibrohimul a'udhu billahi min va yarfa Ibrohimul baytami va yarfa Ibrohim القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. İbrahim peygamber жана İsmail peygamber. Mınake Baytullah'ın payduvalын götörüp kurganlar uşular. Makamı İbrahim dep oşu yerden görüyoruz. Hajar enemiz Safa Marvada жүгүргөн Hajar enemizden. Zamzam suçu İsmail peygamberden. Kurbançılık bardırıt İsmail peygamberden. Bunlardan bardığı oşol yerdeki maşair, ıyık, en ulu Allah Taala'nın belgileri Kaaba'dağı, Mina'dağı, Muzdalifa'dağı, Arafat'dağı İbrahim peygamberden üy bülösünün oşu tarihini eskertet bizge. Üy bülösünün tarihini eskertet. Safa Marva'da niçin жүгүрүп атабыз? 7 жолу. Bu Hajar enemiz жүгүргөн ayerden. Zamzam su mınake 5000 yıldan aşıp ketти. Qancha milyard adamdan qajeti бүтtü Zamzam su menen. Qancha milyard adam su içip atat. Zamzam su tügөнгөн жок. Allah'ın kaznasынан tügөнбөйт ал. Şu Zamzam su menen. Mınake uşu 5000 yıldan ары kurbançılık çalınıp kelatat. Mina'dağı, İbrahim peygamberdağı. Şeytanга taşırıtkan жерler. İbrahim peygamber şeytanга taşırıtkan ele. Oşonu eskere turgan mınake. Akırkı peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem acılıktın jol jobolorun toluğu menen hiçbir kemçildiksiz Allah Taala'nın tarafından berilgen ümmetke taşlap ketти. Öz aytты. Hudu anni manasikakum. Ey, acılıktın jol jobolorun menen үйрөнүp algıla. Mümkün keyinki yıl meni görбөй kalasar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koştoşu acılığında farz acılık birle acılık kılgan. 4 umra kılgan. Acılık açan, acılık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10. Hicri'de acılık kılgan. 10. Hicri degen azı 1446 oldu. 1436 yıldan beri Müslümanlar acılık kılıp keledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol acılığı sebep degende andan keyin 80-90 günden keyin Peygamber dünya menen koş aytты. Oşonduktan oşo acılıktın atın Haccatul Vada aytıp koyot, koştoşu acılığı deydiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din acılığının özgöçölügü ümmetin moynuna, ümmetin joopkerçiligini tapşırgan Mina'da. Mınake emi толық dinde men жеткирдим. Еми кыямат күнгө чейин келе тургандарга жеткирүү силердин мойнуңарда деп жеткирген ошол. Ошон үчүн мына 3 пайгамбардын ажылыгы өзгөчө. Адам атабыздын ажылыгы инабат дейт, өзгөчөлүгү. İbrahim paygambardын ажылыгы курбанчылыкта. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ажылыгы жоопкерчиликти тапшырууда. Адам атабыздын ажылыгы инабат, тоба болгон, ружу болгон. Кайра Алла Таалага тоба кылып, канча жыл ыйлаган. Бейиштен чыгып калгандыгына, канча дин кыямат күнгө чейин келе турган урпактарына канча жыл ыйлаган. Адам атабыз ошо Арафатка келип, обой энебиз менен Арафа деген таанышуу. Ошол жерден кайра таанышкан булар. Бул Кудай кааласа учурунда келсек муну дагы айтып беребиз. Ибрахим пайгамбар кандай? Өзү, аялы Hajar энебиз, баласы Исмаил пайгамбар. Бир семья, бир үй бүлө. Үчөө тең курбанчылык чыган. Үчөө тең курбанчылыгын эстетет ал. Алем Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде төрөлгөн. Урматтуу ажылар, сиздер пайгамбарыбыздын төрөлгөн жерине кетип атасыздар. Ааламдагы эң биринчи жаралган жерге кетип атасыздар. Куран түшкөн жерге кетип атасыздар. Бардык пайгамбарлар тегеренген Байтулланы таваф кылганга кетип атасыздар. Ошондуктан иншалла ушундай улуу ыйык сапарга мүмкүн болушунча кичпейилдик менен, адал мал менен, таза ниет менен, ихлас менен, жакшы кулкун өз менен, жакшы жол азыкты алып, алхамдулилlah аябай даярданып, Алла Тааладан дуа кылып, я Алла сен өзүң жеткиресиң. Бул виза, бул акчалар, бул паспорттор баары себеп, бирок сен өзүң жеткиресиң деп. Ушунча барганга жараша мен ажылыгым бузулуп калбасын. Фарыздарды аткарайын, важиптерди аткарайын, сүннөттөрдү аткарайын, талаптардын баардыгы кандай көрсөтүлсө, ошондой аткарганга биз аракет кылышыбыз керек болганда. Да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман хаджа фалам ярфус ва лам яфсук хаража мин дунубихи ка яумин валадатху уммуху." Равахул Бухари ва Муслим. Ким ажылык кылса,
Al falam yarfus deb uyat söz söylebese. Uyat söz söylebese, sökpese, qargabasa, uyat söz söylebese. İhram baylagandan keyin ayalına uyattуу nersege мындайча айтканда кучакташып, жолосуп, жакындык болбойт. Ихрам байлагандан кийин лам ярфустун мааниси ушу кетет. Валам яфсук күнөө кылбаса, күнөөнүн бардыгын токтотсо, арам караганды, арам ойлогонду, арам сүйлөгөндү, арам жүргөндү, текеберликти, көрө албастыкты, бардык валам фусук күнөөнүн бардыгын таштаса. Хаража мин дунубихи кайяумун валадат уммуху, энеси төрөгөн күндө кудум күнөөлөрдөн ушундай таптаза болуп чыгат деди да. Алганда ошол ажынын бардык күнөөсү кечирилет экен. Энеси бүгүн төрөгөн наристедей болот экен. Бүгүн төрөлгөн наристе күнөөдөн таптазабы? Ал жаман ойлогон жок, жаман жакты караган жок, жаманды уккан жок, жаман нерсе жеген жок, жаман нерсени кармаган жок, жаман жакка баскан жок. Наристе бүгүнкү төрөгөн. Пайгамбар ушинтип айтып атат. Хаража мин дунубихи кайяумин валадатху уммуху. Ал күнөөдөн ушундай таптаза болуп чыгат дейт. Анын энеси бүгүн төрөгөн дейт. Бүгүн төрөлгөн баладай күнөөдөн таптаза болуп чыгат. Ким? Мына ушул туугандар эки нерсени аткарса, күнөөлөрдөн сактанса, жана уятсыз нерселерден сактанса. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан суралды: "Айюл амал афдал?" Амалдардын кайсыны сең абзел дегенде, пайгамбарыбыз айтты: "Иману билла ва расули." Алла Таалага иман келтирүү жана элчисине иман келтирүү dedi. Андан кийин кайсы деделе? Ал-джихад фи сабилилlah. Алланын жолундагы жихад. Андан кийин кайсы деделе? Хадж мабрур dedi. Хадж мабрур деп айтты. Алла Таала барыңыздардын ажылыңыздарды хадж мабрур кылсын. Амин. Хадж мабрур дегени кээ бир алымдар хадж макбул деп айтат. Кабыл болгон ажылык. Кээ бир алымдар айтат, хадж мабрур деп эмнен айтат десе, ошо ажылык кылып атканда күнөө кылбаса. Кээ бирлер айтат, ажылык кылып келгенден кийин күнөө кылбаса. Ушунун аты хадж мабрур. Ажылык жашоону 180 градуска өзгөртө турган. Толугу менен өзгөртө турган болот. Ошон үчүн ажылыкка кетип аткандан кийин, кайткандан кийин аябай ойлонуп, мурункудай жашоо эмес, таза, кайрадан, жаңыдан жашоо. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мураскору, элчиси, өкүлү, үммөтү катары келип, пайгамбарыбыздын аманатын алып келсин. Пайгамбарыбыздын шариятын алып келсин. Пайгамбарыбыздын гамын алып келсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүн алып келсин. Мына ажы. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа ошончо улуу нерселерди сураганга кетип атасыздар. Алла Таалам казынасы кең. Алла берсе эч ким тыя албайт. Алла бербесе эч ким алып бере албайт. Мына кетип тургандар. Ошон үчүн мына хадж мабрур деп айтылат. Пайгамбарыбыз бир хадисте айткан: "Ал-хаджул мабрур лейса лаху жазаун илля ал-жанна." Хадж мабрурга бериле турган акысы 5 гана деген. 5 гана дейт. Ким хадж мабрур кыла турган болсо, бунун акысы 5 берилет. Ал өмүр бою ага жакырчылык босогосунан аттап келбейт аны үйүнө. Хадж мабрур болгонго бунун бардык күнөөлөрү энеден төрөлмөдөй кечирилет. 400 адамга шафаат кылат. Канча адамга шафаат кылат экен? Кээ бирде 400 үй бүлө деп да айтылат. Ошолору туугандарынан 400 адамга шафаат кылат. Бунун дуасы үйүнө келгеченге бардык кабыл болот. Кээ бир жерде андан кийин дагы 3 айга чейин дейт. Бардык дуа. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Аллахумма гфирил хадж ва лиман истагфара лахул хадж." Я Алла, ажынын күнөөсүн кечир деп пайгамбарыбыз дуа кылган. Бул кабыл болгон нерсе болочу. Ажынын күнөөсү кечирилет. Жана ажы ким үчүн истигфар кылса, ким үчүн Алла Тааладан, "Я Алла, ушунун күнөөсүн кечир" десе, анын дагы күнөөсүн кечир деп пайгамбарыбыз дуа кылып койгон. Ошон үчүн урматтуу ажылар, сиздерден сураныч, ал жерге барып баарыбызга дуа кылыңыздар. Биздин күнөөлөрүбүздү Алла Таалам кечирсин. Бардык үммөткө дуа кылыңыздар, күнөөлөрүн кечирсин. Тирүүлөрүнө дагы, өлгөндөрүнө дагы кайра дуа кылыңыздар. Я Алла, өзүңүзгө, ата-энеңизге, бир туугандарыңызга, бала чакаңыздарга бардыгына кайра. Себеп дегенде пайгамбарыбыздын дуасы уже кабыл болуп өткөн. Ал пайгамбар не дуа кылды?
acının günösün geçir, acı kim üçün dua kılsa, günösün geçir dep Allah'dan sorasa. Anın da günösün geçir dep Paygambarımız aytıp koygan hocach. Şonçu bu jönökö nerse emes tuganda. Bирок ушуга bizde hac mabrur bolsun. Ne olsun? Hac mabrur. Bardıq farz vacipler sünnetleri menen atkarılsın. Allahu akbar. 3 nerse günönü taptakır, tüyünün jok kıla turgan nerse. Anın biri özü Amr razıyallahu anhu. Amr ibn al-As degen sahaba bolgan. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şart tıkanda, mınday kılganda, İslam'a Peygamberimiz davat bergende, o kişi aytkan meyli dep, kolunu sunganda Peygamberimizden gayrı kolunu alıp ana aytkan. Men şartım var ele deydi. Ne degen şart degende? Meyli şart dese, menin günüm geçirilew degende Peygamberimiz aytkan, ama alimta ya Amr annal İslam yahdimu ma kana qablahu ve annal hicre tahdimu ma kana qablaha ve annal hac yahdimu ma kana qablahu. Bu sahaba Amr ibn As razıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e İslam'a girsem günelerim geçirilew dep şu şart menen girem degende Peygamber aytkan, bilbeysin mi sen? İslam'a geldin mi? Murdağı bardık günelerdi İslam jok kılat. Hicrat özüne murdağılardı geçiret. Acılık özüne murdağılardı geçiret degende. Buna acılık kıldı mı? Acılıkka çeyin kança güneler olsa bardığın geçirilet depçi. Albatta egerde farz namaz kazalar bolup kalsa ana atkarганга to'g'ri keladi. Adam balasından qarız ушундай мамилелер болса аны аткарганга to'g'ri keladi. Учурдагы күнөлөрдүн бардыгы кечирилет. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, amaldардын эң абзели Алла Таалага иман келтирүү, андан кийин hac mabrur, бардык амалдан жогору турат деген. İbn Mas'ud razıyallahu anh айтат, ажылык менен умраны биринин артынан бирин кылып жүргүлө. Анткени бул эко жакырчылыкты жана күнөөнү ушундай жок кылат, кандай көрүк темирден, алтын, күмүштөн кирдерди жок кылгандай. Эки нерсени тең. Жакырчылыкты да кырат. Экинчиси күнөөнү да кырат. Күнөөнү дагы, жакырчылыкты дагы кетирет экен да. Hac менен умраны биринин артынан бири кылып жүргөн. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Al-hacul mabrur leyse lehu cezaun illa'l cennet. Hac mabrurga berile turgan 5 gana degende sahabalar soradı. Hac mabrur bardı. Bu ama bir ruha. Acılıktın jakşılığı ne dedi? Acılıktın jakşılığı it'amut ta'am ve tibul kalam. Tamak jedirүү jana jakşı süйлөө. Urmatlı acılar mınal jaktan biraz elhamdülillah azıktı jakşı ele alıp alış kerek. Men kebirler olsa maşallah köbürөөк nan alıp alat, anан et alıp alat. Men aytat elem, kөгүнөн көбүрөөк alıp algıla. Al жерге барып, биринчи ошо кимдер болсо чогуу жашасаңар, ошого сараңдык кылбаңыз. Машалла, чай алып бериңиз, нан алып бериңиз чогуу. Албетте мындай расчет менен кыласыз, бирок сараңдык кылбайлы да. Андан сырткары чогуу группа менен барып атабыз. Bir самолет менен барып атабыз. Bir зданияда отуруп атабыз. Өзүбүз кыргызстандыктарга, Кыргызстандан башка адамдарга да алхамдулилlah киши нан берип, курма берип, суу берип, бул ит'амут таам, кимде ким мен ажылыгым эң мыкты болсун десе, тамак жедирсин дейт. Экинчиси жумшак сүйлөсүн дейт. Кандай дейт? Жумшак сүйлөсүн дейт. Эми түшүнгөн адам бар, түшүнбөгөн адам бар, копол адамдар бар, бүткүл дүйнөдөн келгендер бар, тез ачууланганы бар туган, сабыры жоктору болуп калат. Ошолордун баарына сизче жакалашпаңыз. Алар менен тартышпаңыз. Кичпейилдикти тандап эле жумшак сүйлөй бериңиз, даражаңыз көтөрүлө берет. Сиздин ажыңыз эң мыкты ажы болот тугандар. Мүмкүн болушунча биз зикирде көбүрөөк өткөрөйлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде келет. Кимдин бардыгыңыз мисалы, азыр мисалы 3 миллион адам ажылык кылат. Примерно айтайын, болжолду. Ошонун бардыгы ажылык, бардыгы сообу бирдей болбойт. Кимдин ажылыгында зикир көп болсо, ошонуку жогору болот. Мисалы баарыбыз орозо кармадык, баарыбыздын орозобуз бирдей болбойт. Кимдин орозосунда зикир көп болсо, ошонун орозосу жогору болот. Ошон үчүн мүмкүн болушунча мына bir 20 күндүн тегерегинде, 1 айдын тегерегинде биз өзүбүздү аябай амалга алек кылайлы,
зикір қылғанға, Құран оқығанға, пайғамбарымызға салауат айтқанға, дуа қылғанға, намаз, тәсбih, тамақ жедіргенге, жұмшақ сөйлегенге, кичпейілдікке, мына біз қыла тұрған мейнет амал ибадаттары мына ушу. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сураганда, ажылыктын жакшылыгы эмнеде дегенде, ит'амут таам ва тибул калам. Тамак жедирүүдө жана жумшак сүйлөөдө. Тибул калам. Жумшак эле эмес, таттуу сүйлөңүз дейт. Адамга жага турган. Кээ бир риваятта ифшаус салам кошулган. Салам таркатуу. Ошондо жалпысынан айтканда, ажылыктын жакшылыгы 3 нерседе экен. Хаж мабрур боло турганга, эгер ажылыңызды мабрур кылгыңыз келсе, 3 нерсени аткарыңыз. Тамак жедириңиз, салам таркатыңыз, жумшак сүйлөңүз. Мына биздин ураныбыз, ажылыкта кыла турган ишибиз ушу. Барда сиздин саламыңыз бүткүл дүйнөгө жетет. Мүмкүн сиз Аргентинага бара албайсыз. Мейли, мүмкүн сиз Ганага бара албайсыз. Мүмкүн сиз Нигерияга бара албайсыз, мүмкүн Америкага, мүмкүн Францияга. Бирок ошол жерди көрдүңүз, ага салам айтыңыз. Ассаламу алейкум деп. Сиз өт таныганыңызга эле салам айтпаңыз. А жерде баарына салам айтыңыз. Карасына дагы, чоңуна дагы, кичисине дагы, биз өңдөш, биздин тилибиздеги башка тилде сүйлөгөндөр баарына ассаламу алейкум ва рахматуллах. Салам эле айтып жүрө бериңиз, бардыгын утасыз. Симнак айтып атат, 3 нерсени айтып атат. Биздин ажылыбыздын жакшылыгы тамак жедирүү, жумшак сүйлөө, салам таркатуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Худжу ажылык кылып тургула, фа иннал хадж ягсиру дунуб", анткени ажылык күнөөлөрдү ушундай кечирет, кандай суу кирди кетиргенде. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят бар. Ал-худжаж вал умар вафтуллах ин да'аухум ажабахум ва ин истагфаруху гафара лахум. Мына ажылар жана умрачылар Алланын өзгөчө өкүлдөрү булар. Ошон үчүн айтат, "Дуюфур рахман" дейт. Булар Алланын коногу дейт. Ажылардын аты булар Алланын коногу дейт. Мынаке, ал-худжаж вал умар вафтуллах, Алланын өзгөчө өкүлдөрү сиздер. Ин да'аухум, эгерде ушу ажылар менен умрачылар дуа кылса, Алла сөз кабыл кылат дейт. Эгерде кечирим сураса, күнөөлөрүн кечирет дейт. Экинчи риваятында ал-худжаж вал умар вафтуллах да'аухум фа ажабуху. Эгер Алла буларды чакырса, булар кабыл кылышат. Ва саалуху фа атахум. Булар сурашса, Алла Таала сөзсүз берет дейт. Сөзсүз берет дейт. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, acı kaçan labbayk aytkanda, ihram baylap gün батат го, ошонун күнөөлөрүн бардыгын алып батат дейт. Эч нерсесин калтырбай алып батат дейт. Жөнөкөй нерсе эмес да бул. Аллаху акбар. Ушундай касиеттүү жерге, нурлуу жерге, берекелүү жерге, касиеттүү күндөрдө мына кетип атасыздар. Күндөрдүн улуусу ажылыкта. Ошол эле кезде жерден улуусу да Мекке. Жердин улуулугу дагы, күндүн улуулугу дагы экөө тең, убакыттын улуулугу дагы бир болуп калып атат да мына. Алла Таала чексиз шүгүрлөр болсун. Эми мына жерде баргандар, кээ бирлер Мадинага учасыздар, кээ бирлер Жиддага учасыздар. Мадинага учкандар, алхамдулилlah, бияктан барып биринчи пайгамбарыбызды зыярат кылып, анан Меккеге, Меккеге учкандар, анан кийин бара тургандар. Хаж таматту кылат, Кудай кааласа, таматту деп биринчи умра кылып, умрадан бошоп, андан кийин иншалла ажылык башталганга чейин күтүп турабыз. Ажылык башталарда иншалла штаб же болбосо мынал немелердин бардыгы ажы башчылар айтат, качан ошол жерде анан ажылык. Өзү ажылык 5 күн. Канча күн экен? Ага даярданыш үчүн адам көп да. Ошон үчүн алдын ала учасыздар да. Атак 5 күн ажылык. 8-ci Zilhicce, 9-cu Zilhicce, 10-cu Zilhicce, 11-ci Zilhicce, 12-ci Zilhicce. Uşu 5 gün. Acılık bitti şu mene. 8'in yevmi terviye dep koyat. 9'u yevmi arafa dep koyat. 10'un bolsa ana kurban ayt yevmi nahr dep koyat. Andan keyin 2 ayyam-ı teşrik dep koyatlar. Mına şu 5 gün acılık. Şu 5 günge жақсы күштү топтоп,
денсаулықты қарап, жақсы даярданып, мәселелерін үйреніп, тура тақ қылып атқарып алыш керек болады. Ажылықта 3 парыз бар, 6 важип бар. Кейбірлер 35 важип деп, алар өз ішіне кіре тұрған важиптер ғой, түзден түз 6 бар. Ушу біздің мевізде болуш керек мәселелері. Birinci farz ihram. İkinci farz vukufi Arafa. Arafat toğusunda turu. Üçüncüsü tavaf. Tavafı ifada dep koyat, sadr dep koyat, tavaf rukun dep koyat, ayrılması yok. Farz tavaf. Şu 3 farzı var. Şu üçünü atkarsa inşallah bu acı olacak. Şu üçünü atkarla turgan özün jol jobolori var. Kaçan jana kanday. Birincisi ihram. İhram al manisi vaqtincha özüңүзгө adal nerseni aram kılуу деген manide. Atak ihramdın ikincisi, kayırtmamda manide gelgeni, erkekler 2 kezdemerini oranışat. Biröөнү aldına, ikincisini camın çıgılat, uşunun atan ihram dep koyat. Ayalдар bunday oranbayt, özlerinin giyiminde ele ihram baylaşat. Oşol ihramdın içinde 2 farz var. Biri niyet, ikincisi labbayk. Егерде niyet kılmay koysanız, anda ihram baylanbay kaldı. Niyet kılıp labbayk aytpay koysanız, ihram baylanbay kaladı. Oşon üçün birinci farzın içinde 2 farz var. A, B. Oşo 2 atkarılganda birinci farz atkarıladı. Anın atın ne de koytkemiz? İhram, ihram, ihram. İhramga, oşol ihramda niyet labbayk aytkandan keyin, ihramdan çıkkanга çeyin, çaç alganга çeyin, bir top adal nerse sizge aram bolup kalat da. Kanday? Atır sevingen emi adal ele. İhram baylagandan keyin emi aram bolup kalat. Tırmak algan aram bolup kalat. Çaçты algan, sakalды algan aram bolup kalat. Erkeklerge mында tegilgen giyim giyingen bardығы aram bolup kalat. Başты жапкан aram bolup kalat. Жүздү жапкан aram bolup kalat. Ошолдо ыйык Меккедеги чөпчарларды жулгандар, дарактарды жулган да болбойт. Ошондой эле ал жердеги жаныбарларды кууган дагы болбойт. Өлтүргөн дагы болбойт. Аңчылык кылган дагы болбойт. Булардын бардыгы ихрам байлагандан кийин тыюу салынат буларчы. Ошондой эле ким аял менен барса, аялына жакындык арам болуп калат. Болсо ак никеңиздеги аял. Ошо ихрамдын себебинен арам болуп турат. Качанга чейин? Чачты алганга чейин. Чач алгандан кийин. Умраныкы болсун, ажылыктыкы болсун, туугандар, качан адам ажылыктан, умрадан бошойт, ихрамдан чыгат, качан адалдыкка чыгат, качан ошол чач алса, ага чейин чыга албайсыз. Ага чейин унутпашыбыз керек. Чач албастан туруп, эркектер мындай кийим кийип албасын. Тырмактарын алып албай, жана башка нерселер, атыр-патырларга жакындабасын да. Кудай калса аны иншалла бөлүп айтып беребиз. Демек, ажылыкта биринчи 3 фарызды унутпайлы. Ажылыкта канча фарыз бар экен? 3 farz. İhram. İkincisi Arafat'ta turu. Arafat'ta kaçan? 9. Zilhicce Arafa günü түш оғондан уақытысы башталат, күн батқанға чейин. Ошол уақытта Арафа тоодо туру. Башка жака кетип калбай. Уктап калабы, отурабы, чай ичеби, кандай болбосун дагы, бирок сиздин денеңиз ошол жерде болсун да. Ошол жерде болсун. Al-Hajju Arafa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, acılık bul Arafa деген. Arafa günü Arafa toğusunda bolu uşul acılık eken da. Arafa günü Arafa toğusunda gün batkandan keyin anan akırın al жерден anan buyaka çıkıp jönөйт Muzdalifaga. Biro aga çeyin toğanдар mınake Arafada. Üçüncüsü olsa, al tavaf, farız tavaf. Kaçan? Arafa günü ertesi günü kurban ayt gün bolat. Çoң шайтанға ташырытқандан кейін, құрбандық чалып, чашты алып, андан кейін Каабаға түшіп, 7 жолы тегерелет, ошол фарыз. Ошол фарыз. Тавафтың түрлері бар. Фарыз таваф бар, важип таваф бар, сүннет таваф бар, нафил таваф бар. Кандай эле намаздар, фарыз намаз бар, важип, сүннет, нафил дегендей, кудум тавафтар да ушундай кылып бөлүнөт. Niyetke ile jaraşa бар. Баягы 7 рет тегеренет. Мисалы 2 рекет намаз окутпайбызбы? Багымда фарыз болуп атат. Мейли?
Kodum ушунда кийин сүннөт болуп атат, кийин нафил болуп атат. Ниет менен эле айырмаланып тургандай, таваф дагы ниет менен айырмаланат. Сиздин ниетиңиз кандай? Ошол Арафаттан кийинки Курбан айтта, жана Курбан айттан кийин да 2 күндө кылына турган тавафты фарыз таваф деп коет. Фарыз таваф. Коштошуу тавафы ал важип таваф болот. Коштошуу таваф ал важип таваф. Эгерде сиз кыраанды ниет кылып калган болсоңуз, анда биринчи барганда Каабага таваф кыласыз, ал сүннөт таваф болот. Анан бош учурларда Каабага бар таваф кыла бересиз, алар нафил таваф болот анан. Бирок эгерде бирөө өзү мойнуна алып алса, назыр кылып алса, не деп? Эгерде мен балам эсен аман армиядан келсе, бир таваф кылам, сизге важип болуп калды эми. Жоксо балам, эгерде ошо алхамдулилlah уулду болсом, жоксо мына ишим бүтүп кетсе деп Алла Таала менен анташып, уадалашып койдуңуз эле, буну назыр деп коет. Ошондо тавафка эгерде кылсаңыз важип болуп калат. Мейли бул маселелерди өзүнчө кийин кылайлы. Бирок азыркысы биринчи баарыбыздын мээбизде турган ушу үчөөнү унутпайлы. Кайсы экен туугандары? Ихрам, Арафат, таваф. Ушу 3 фарыз. Эми 6 важипти коелу. Муздалифа деген жер бар. Арафаттан түшүп келесиздер. Арафа күнү күн баткандан кийин Муздалифа деген жер, ошол жерге түн өткөрөсүздөр. Түн өткөрүү суннати муаккада. Арафа күнүн түнү, мындайча айтканда Арафа күнү күн батты да, эми Курбан айттын түнү деп айтайын, исламда биринчи түн келет, анан күн келет эртесичи. Ошол Курбан айттын түнү деп аталат. Муздалифанын түнү Курбан айт күндүн түнү деп аталат. Ошол түнү Муздалифада түн өткөрүү суннати муаккада. Биздин мазхабта, Ханафи мазхабта. Багымдат убактысы кирет го. Багымдат убактысы киргенден тартып күн чыкканга чейинки убакыт ошол важип. Ошол жерде кетип калбай, тияк-бияка жылып кетпей. Ошол жерде туруп, алхамдулилlah, бир аз убакыт болсо дагы дуа кылып коюу, вукуфу Муздалифа бул биринчи важип. Шайтанга таш ыргытуу важип туугандар. Биринчи күн акыркы шайтанга таш ыргытасыз. Үчөө бар. Кичинекей, орто, чоң. Жоксо биринчиси, экинчиси, акыркысы деп бөлөнөт. Ошо акыркысына барып, биринчисине ыргытпайсыз, экинчисине ыргытпайсыз. Үчүнчүсүнө барып, Курбан айт күнү жетини ыргытасыз. Болду, андан кийин дуа кылбайсыз, кайтып баса бересиз Минага, өзүңүздүн жайыңызга. Экинчи күнү, Курбан айттын экинчи күнү. Биринчисине ыргытасыз 7, экинчисине 7, үчүнчүсүнө 7. Биринчисине ыргыткандан кийин 7-ни дуа кыласыз, экинчисине ыргытканда 7-ни дагы дуа кыласыз, үчүнчүсүнө 7-ни ыргытканда дуа кылбай эле кайтып баса бересиз. Макулбу? Ошондой эле андан кийин дагы эртеси күнү дагы ушундай 7 кыласыз. Ошентип 49 таш. 21, 42, биринчи күнү 7 болчу, 49 таш ыргытуу важип. 49 таш. Шайтанга таш ыргытасыз. Бул ибадат. Бул жөнөкөй эле иш эмес бул. Ошон үчүн бисмиллахи деп оң кол менен Аллаху акбар. Ридан лир-рахман, рагман ли-шайтан деп ыргытасыз. Я Алла, ушуну ыргытып атам сен ыраазычылык үчүн, шайтанды кордош үчүн. Бисмилля Аллах, бисмилля. Ар бир ташка адамды жок кыла турган күнөөлөр кечирилет. Ар бир ташка кандай? Адамды жок кыла турган күнөөлөр кечирилет. Ошон үчүн мүмкүн болушунча, эгерде алхамдулилlah өзү барып ырытканга жетпейт. Эгерде өзү барып ырытканга күчү жетпесе, анда ушул жерде балдарга көп энелер, аксакалдар басып бара албай калат. Ошондо ана буйрук бересиз, менин ташымды балам, мына менин атымдан ыргытып кой депчи. Сиздин буйругуңузду алат дагы, ал биринчи өзүнүкүн ыргытат, анан паланча эне же паланча атаныкын ыргытат. Себеп деген ал экөөнүн аралыгы бир 3-4-5 километр чыгып калат да. Демек таш ыргытуу. Биринчи важип кайсы болду эле? Муздалифада туруу. Качан экен? Таң аткандан күн чыкканга чейин. Бир аз туруп койсоңуз эле, ушул важип аткарылат. Эгерде таң атканга чейин Муздалифадан кетип калсаңыз, анда бир кой штрафка түшүп каласыз. Эстегенде мына 3 фарыздын бирөөсү аткарылбай койсо, төө сойсоңуз делечи, болду, ажы болбойсуз уже.
Üçөө аткарылбай калса. А бирок кийинки важиптер аткарылбай калса, анда штраф менен өтөт. Штраф менен өтөт. Бирок толук эмес болуп калат. Ошон үчүн иншалла ошого баргандан кийин Муздалифада энелерге, жаш балдарга уруксат берилет кете бергенге. Түнү кичине туруп эле кетип калса боло берет. Аларга эч кандай штраф жок. Эгерде бирөө катып ооруп калса, ага деле эч кандай штраф жок кетип калса. Бирок үзүрсүз мындайча айтканда жөн эле ден соолук деле жакшы анан кетип калат, болбойт эми ал. Ага уже штраф болуп калат. Түшүнүктүбү? Экинчиси таш ыргытуу болдубу? Канча болду? Таш ыргыткандан кийин туугандар, курбандык чалуу важип. Курбандык чалуу важип. Ошол жерде эми бардык адам бир кыл болбой калат. Барганга эми алхамдулилла кээде Кудай сактасын акча жоготуп же кичине акчасы жок болсо, кыжалат болбосун. Курбандык чалуу важип болгону менен эгерде андай кыла албаса, ал 10 күн орозо кармап берет ордуна. Ошо менен дагы курбандык чалгандын ордуна өтүп кетет аныкы. Үчөө Арафат ошол мына Зилхижжанын 9 болуп атпайбы? Ошого чейин болуш керек. 7 андан кийин. 3 күндү, сөзсүз 3 күнү алдына. Катар-катар кармасаңыз эң жакшы. Болбосо 1-чи Зилхижжа, 2-чи, 3-чү, же 2, 3, 4, же 4, 5, 6, ал 5, 6, 7. Ушундай кылып кармай берсеңиз болот. 3 күн кармап коет дагы, андан кийин кайсы? Курбан айтта кармаса болбойт. Андан кийин 3 катар күн кармаса болбойт. Анда мениби? Курбан айттан кийин 3. Өзү 1 жылда 5 күн ороза кармаса болбойт. Ороза айтта, курбан айтта, андан кийин 3 күн катар. Ушу 5 күн ороза кармаган арам. Калган 365-тин башка күндөрүн бардыгын кармай бересиз. Боло берет ал. Ушу 5өөнүн, ошо 4өө курбан айт, анан аркасынан 3өө бар да. Ошо күндү өткөрүп туруп 7өөнү кармап коет. Болду, бунун мойнунан баягы бир кой союп бериш керек эле, ошо аткарылат. Бирок эгерде акча болсо, орозо өтпөйт анда. Акча бар, мен Кыргызстанга келгенден кийин той өткөрүшүм керек. Буякта орозо менен өткөрүп кое берейин десе, өтпөй калат ал. Акчасы бар, ага өтпөйт. Ал курбандык чалыш керек. Эми ошончо баргандан кийин эми алхамдулилла кан чыгарбаса болбой калат, бул важип. Канча болду туугандар? 3 болду. Курбандык чалгандан кийин чач алуу. Чач алуу важип ибадат. Кырдырганга жетпейт. Кыскарганга атканга уруксат. Кырдырганга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 жолу дуа берген. Чач кыскартгандарга 1 жол. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Я Алла, чачын кырдырганга райым кылгын, күнөөлөрүн кечиргин" деп. Анан кийин сурашты сахабалар: "Я Расулалла, чачын кыскарткандарга кандай?" деди пайгамбарыбыз кайрадан. "Я Алла, чачын кырдырганга райым кылгын, чачын кырдыргандан күнөөлөрүн кечир." "Я Расул, чачын кыскарткандаргачы?" деп сураса, пайгамбар 3-чү ирет дагы кайталап атат. "Я Алла, чачын кырдыргандардын күнөөлөрүн кечир, чачын кырдыргандардын я Алла райымыңа ал" депчи. Анан чачын кыскарткандаргачы деп 4-чү ирет пайгамбарыбыз айтты: "Чачын кыскарткандарга деле" деп койду. Ал деле болот, бирок чач кырдырганга жетпейт турган. Акылбы? Экөө тең уруксат, бирок чачын карап туруңуздар. Кыскарткандар 4төн 1 минимум кетиш керек Ханафи мазхабта. Ал жерде башка мазхабтагылар да бар. Сиз башка мазхабта кармап кете бербең а жерде. Киши эмне 2-3 жерде кырып койсо ошо боло берет деп, прическаны бузгум келбейт деп. А бирок аялдар кырдырбайт. Аялдарга дароо айта кетейли. Алар кандай кылат? Чачын болсо мындай кылып үстүнөн таштайт дагы, башын бириктирет. Кийин эркектер айтып койсоңар, аялдарыңарга, жапаңарга айтып койсоңар. Бuyakta көрбөй эле турат алар менен. Мондай кылат дагы, чачты бириктирет, эң башынан. Макулбу? Учунан то есть. Учунан бир сөмөй. Бир чыпала канча? 1 сантиметр да примерно. 1 сантиметр алып коет, бүттү. Ушул важип. Чач кырдыргандарга ар бир чачка бирден сооп жазылат. Чачы көптөр жыргайт эми. Соопту кырып алат. Чачы такырлар алар деле алат эми, бирок азыраак болот. Канча болду? Умра сайдан кийин начар кыркат ушуну аны кыркабы же кырабы? Алып койгон жакшы. Кыдырып коюш керек. Бар дагы эле барымбы? Анан кайра паска барганда дагы. Дагы. Эч проблема жок. Мынча өссө деле ошого ар бирине сооп бериле берет.
Чач ушундай экен. Биз эми кээде умрага барып калганыбызда күн сайын умра кылдырып калабыз да. Бир күндө эле кичине өсүп калат. Тооба. Mayli кетип башкага өтө берели. Андан кийин Сафа Марва важип. Сафа Марва некени? Сафа Марва важип тугандар. Сафа менен Марванын ортосунда саи деп коет. Сафадан башталат, Марвадан бүтөт. Сафадан башталат, Марвадан бүтөт. Ушу 7 жолу. Бирок карап туруңуздар. Кээ бир ажылар ошол жерде адашып калат дагы, бече кыйналып калат. Тавафта мындай. Кара таштан баштайсыз дагы, оң жак менен бир тегеренип кара ташка келгенде 1 болот да. Дагы тегеренип келесиз 2 болот. Анан 3. Ушундайдан жетөө да. Сафа Марвада 7 жол басуу мындай эмес. Сафада Марвага барганда 1, кайра тегеренип келесиз да. Кайра Сафага келсеңиз 2. Анан 3, 4, 5, 6, 7 эле болот. Мындайча айтканда 3,5 круг да. Кээ бир ойлоп бизде уже башыбыздан өткөн да бул. Анча-мынча түшүнбөй Сафа Марва 1 кылып, анан 4-5-ине барганда баспай калабын. Кыйналат да, ошол жерден адашып калбайлы. Андан кийин коштошуу ажылы. Кандай болду? Коштошуу ажылы, коштошуу ажылы. Так, Муздалифада турдук. Шайтанга таш ыргыттык, курмандык чалдык, чачты алдырттык, Сафа Марваны кылдык. Коштошуу таваф. Ажылык эмес, коштошуу таваф. 6 болдубу? Мына ушу 6 важип эстен чыкпаш керек. Коштошуу тавафты сизге ошол жакта ажы баштылар айтат. Эй туугандар, даярданыңыздар, эртеге кетебиз дегенде кылып коесуз. Коштошосуз да барып туруп таваф кылып, 7 жол тегеренип, болгон көз жашты төгүп, я Алла ушу келгеним акыркы болбосун, кайра келейин, билип билбей, туура эмес кылып алсам, адепсиз кылып алсам кечирген деп коштошуп, бирок коштошуу. Мына ушул важип. Бирок эгерде кайсы аялга этеккир келип калса, ошо күндөр оорулуу күндөр келип калса, анда алар коштошуу тавафын кылбай эле кете берет. Аларга важип эмес. Ким коштошуу тавафты кылбай кетип калса, эркек, анын мойнунда штраф 1 кой калат. Ошон үчүн мына важиптер аткарылбай калса, ага ошо сөзсүз эмне болуп калат экен? Койлор калып кетет тугандар. Койлор калып кетет. Болжолду кичине эстеп алдыкпы? Демек 3 фарыз, 6 важип бизге алфавитте жат болуш керек. Эми туугандар, биздеги көбүнчөчү мына жактан баргандар лаббайкти жаттабай барып калышат. Ушуга көңүл бурайлы. Лаббайкти айтуу, зикирлерди айтуу, буларга бардыгына алхамдулилlah. Мына лаббайкти келгенде кайталап аткан кесиптер өтө жакшы. Ушуну иншалла жазып, кайталап, сеп ихрам байлагандан кийин канча жолу көп лаббайкти айтсаңыз, ошончолук жакшы да. Пайгамбарыбыз айткан, лаббайкти айтканда оң жагыңызда, сол жагыңызда канча таш, канча кесек, канча дарак, канча нерсе болсо, бардык кыямат күнү сизге күбөлүк өтөт деген. Лаббайкти канчалык пайгамбарыбызга Жабраил периште келген. Я Расулалла, сахабаларга, үммөтүңүзгө буйруп коюңуз. Алар үнүн чыгарып лаббайкти айтсын. Катуу айтсын лаббайкти депчи. Катуу айтсын. Ошон үчүн лаббайкти катуу айтын. Хадиске келдик. Савабу ман хаджа машиян мин Макка. Меккеден Мина, Муздалифа, Арафатка ажылык жөө кыла турган болсо, ошонун савабы кандай? Пайгамбарыбыз айтат: "Хатта яржа иля Макка катабаллаху лаху бикулли хутватин 700 хасана." Ар бир кадамына 700 савап жазылат. Жана ар бир савабы хасанатул харам, ыйык жердин савабындай. Анан суралынды да, "Вама хасанатул харам" дегенде бикулли хасанатин 100,000 хасана. 100 миңден. Оп туруңуз. Кудай кааласа ыйык жерге кетип атасыздар. Ошол ыйык жердеги Меккедеги канча саат, канча күн, канча минута турсаңыздар, өтө баалаңыздар, текке кетирбеңиздер. Ал жердеги сиздин ар бир жакшылыгыңыз 100 миңден эсептелет. Канчадан эсептелет экен? 100 миңден эсептелет, туугандар. Намазыңыз 100 миң. Ороза кармап койсоңуз, эгер ден соолук жакшы болсо, 100 миң. Зикириңиз, дуаңыз, садакаңыз бардыгы 100 миңден кетет. 100 миңден кетет, туугандар. Ал жерде Алла Таалам өзү ыйык кылган, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан.
Мекке жеңүүсүн келгенде эртеси күнү ошол жерде туруп айткан Алла субханаху ва таала бул жерди жер асман жаралганда ыйык кылган, кыямат күнгө чейин ыйык деген. Жер асман жаралгандан бери ыйыктыгы келатат. Кайерге чейин? Кыямат күнгө чейин ыйык. Алла субханаху ва таала өзү ант ичкен ал жерге. Меккени Алла субханаху инна аввала байтин вуди'a лин-нас лаллади би Бакка мубарака ва худан лил алами. Эң биринчи жер бетинде курулган ибадатка жай ушу Бакка. Меккенин экинчи аты Бакка. Биринчи аты Макка. Андан кийин Уммул Кура, Баладул Амин. Бунун аттары толтура. Ушу экинчи аты Бакка, биринчи курулган. Эмне үчүн? Эки максатта. Хидаят жана береке. Хидаят жана береке үчүн Алла субханаху ва таала Меккени курган. Бул жердин киндиги туугандар. Бүткүл ааламды караңыз, Мекке жердин киндиги. Эң биринчи жер ошол жерде жаралган. Калганда анан кийин бүткүл жер, мына жагы Африка, Азия, Европасы камыр жууруп жаят го энелерибизчи. Кудум ушундай кылып жайылган. Жер ошол жерден жайылган. Ошон үчүн ааламдын борбору, жердин киндиги мына Мекке шаары. Алла субханаху ва таала аны жөнөкөй эмес, эки максатта Каабаны курган. Береке жана хидаят үчүн. Береке жана хидаят үчүн. Максаты ушу хидаят жана береке туугандар. Мына эми айтып атат, ким ажылык эгер ошол жердеги жөө кыла турган болсо, Меккеден, Кыргызстандан эмес, ошо Меккеден, демек гостиницадан Минага жөө барса, Минадан Арафатка жөө чыкса, Муздалифага жөө келсе, андан кийин Жамарат шайтанга ташырытканга, жана кайра Меккеге гостиницага жөө келе турган болсо, ошо кандай болот десе, ар бир кадамына 700 Меккенин, ыйык Меккени, харамдын сообунан 700 берилет дейт да. Харам соо канчасы 100 000 деди. 700 000ге, жок, 100 000ге 700'ü койсоңуз канча болот? Биринен койсоңуз миллион, эки койсоң миллион, 70 миллион. Ар бир кадамга 70 миллион сооп жазылат экен. Бирок азыркы мезгилде муну сиздер неме кыла албайсыздар. Автобус менен ташыйт, алып барат. Бирок анча-мынча жерде жөө басканга мүмкүнчүлүк болсо, маша Алла, настроение менен басыңыз, автобусту сөкпөңүз, я. Минамдан Каабанын ортосуна канча километр? 10 километр болот? Жок. Где-то Кааба эконун ортосу, Аллахумма салли ала Мухаммад. Чыгып калат. Чыгып калат 10 километр чыгып калат. Ал жер кичине оорураак болуп калат. Адам көп да. Адам көп. Азыр да машиналар менен, автобустар менен. Бирок Кудайга шүгүр, алхамдулилля, биз канча 2007, 8, 9, 10 ошол жерден бардыгын Кудай аракет кылып 3-4 жыл жөө ажылык кылдык. Ошодон алхамдулилля жөө алып барып, алдына балдарды кичине кызыктырып, таргып берип. Бирок кыскасы айтканда ушунча улуу сооптор туугандар, биз аракет кылайлы. Ошол жерден кокуста хотя мындай кыла албасак дагы, жөө басып калсак жарат болбоңуз. Ар бир кадамыңызга эбегейси сооп жазылат. Максат мына ушул, айтууну ушул. Ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят: "Инна Адам алейхиссалам атал байт альфа атиятин. Лам яркаб катту фихинна минал хинд аля риджлейхи." Раваху Ибн Хузайма. Ибн Хузаймада риваят бар. Адам алейхиссалам 1000 жолу Байтуллага келген, улооң минген эмес, Индустандан өзү жөө келген дейт. Индустаны мына Индия да. Бул эми оңой эмес кой. Канча жыл узак бул. Ажылыкка акча сарптагандын сообу. Азыр мына алхамдулилля акча төгүп атасыздар. Биз жолго дагы акча аласыз, өзүңүз жегенге, ичкенге, анча-мынча башкаларга дагы тамак бергенге. Ушунун сообу канча? An-nafaqatu fil hajj kan-nafaqati fi sabilillah bi 700 ضعف. Раваху Ахмад. Пайгамбарыбыз айткан, мынакей ажылыкта сарптоо бул Алланын жолунда сарптагандай 700 эсеге жазылат экен. 700 эсе. Бир сомуңузга 700. Бир дирхамга 700. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебизге айткан, Айша эне умра кылып атканда, Айша, сага бериле турган сооп машаккатыңа жана каражат сарптаганыңа жараша берилет деген.
Inna laki minal ajr ala qadri nasabik wa nafaqatik. Ayşe nebizге айтып атат, машаккатыңа жараша сооп берилет, жана сарптаганыңа жараша сооп берилет. Эгерде кичине ажылыктан машаккат болсо, сиз кыжалат болбоңуз. Кичине аз-маз гостиница күтүп калдыңыз, бир аз ысыкка туруп калдыңыз, бир аз тамак кечигип калды, бир аз да кандай болуп калсачы, сиз сабыр кылыңыз. Ошо машаккатыңызга жараша Алла сооп берет. Экинчиси, сарптаганыңызга жараша сооп берет. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ма ам'ара хаж qattu qila li Jabir mal im'ar qala maftaqar" деген. Рауха Табарани, Жабир ибн Абдулла разияллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ажы эч качан им'ар болбойт" деген. Им'ар дегени эмне дегенде? Жакыр болбойт деген. Не болбойт дегени? Жакыр болбойт деген. Ажы эч качан кембагал болбойт. Кичине акча сарптап ошончо узакка барып келди. Биздин жүрөгүбүздө кичине ушунча көбүрөөк акча кетип калды, үй салсам болот эле, машина алсам болот эле деген калып калыбасында. Алланын жолуна сарптап атасыз. Чын жүрөктөн сарптаңыз. Кудай кааласа иншалла бул эселетип кайтарылат. Эселетип, дүйнөдө эселетип Алла таалам кайтарат. Ахиретте эми айтпай эле койгон, чеги жок. Байхакийдин риваятында дагы ушундай. Мынандай келет экен. Бул жерде Аллаху акбар мындай дейт. Алчылыкка, умрага сарпталган акча юхлифу алейхи ма анфаку дирхам би альф альф. Альф альф дегени 1000, так 1000 1 миллион. Аллаху акбар. Бир сомуңузга 1 миллион кылып кайтарып берет Алла таала. Сиз сарптаганыңызга миллион кылып кайтарат Алла таала. Ошон үчүн иншалла мына бир дирхамга ошонча кайтарылып аткандан кийин биз чын жүрөктөн алхамдулилля, албетте ал жакка барып эми тияк бияк чача бербейсиз, бирок акча алып ала бериңиз. Ашып калса алып келе бересиз. Кээ бирлер атай алып барат, ошол жакты көрүп келсин булар дагы деп. Хаж бадал кыла турган болсо, хаж бадал деп коет. Ал туугандар мындай. Бир адам дүйнөдөн өтүп кетти. Ажылык кылбай. Же тирүү эле ооруп калды. Ушундай оорудан ажылыкка бара албайт. Бирок акчасы бар. Өтүп кеткен адам эми өтүп кетти. Бияктан балдары же башка бирөөлөр хаж бадал деп коет. Ошо хаж бадал кылдыртып коелу десе макул. Пайгамбарыбыздын риваяттарында келет, бир ажылык менен 3 бейишке кирет дейт. Бир ажылык менен канча? 3 бейишке кирет. Биринчиси, кимдин атынан ажылык кылды? Ал өтүп кеткен кишинин аты. Ким кылдыртып атат? Баласыбы, небересиби, тууганы ким? Ким акча берип атат? Өзү. Кимге кылдыртып атат? Ал өзү. Ушинтип бир ажылык менен 3 бейишке кирет дегени. Хаж бадалда бирок караңыз. Ошо ажылыкка ихрам байлап атканда кимдин атынан кылып атсаңыз, ошонун атын атайсыз. Лаббайкти ошонун атынан кыласыз. Анан калганын да өгете берет. Башында эле мындай кылынат да, ихрам байлаганда туугандар ниет мындай кылат. Аллахумма инни уридун хадж фаяссирху ли ва тaqabbalhu minni. Я Алла, мен ажылыкты ниет кылдым. Жеңил кыл жана кабыл кыл деп. Барыбыз умрага келгенде ушинтебиз. Я Алла, умраны ниет кылдым. Жеңил кылгын жана кабыл кылгын. Айтыңызчы? Я Алла, умраны ниет кылдым. Жеңил кылгын, кабыл кылгын. Я Алла, ажылыкты ниет кылдым. Жеңил кылгын, кабыл кылгын. Эми ким хаж бадал кылып атса, ал мындай кылат. Я Алла, мен бул ажылыкты ниет кылдым пананчанын атынан. Ким Абдурахман атанын атынан, Айша эненин атынан, кимдин атынан? Эркек болсо эркектин аты, аял болсо аялдын атынан деп туруп, сиз ниет кыласыз. Я Алла, кабыл кыл, жеңил кыл деп, лаббайк айтканда дагы лаббайк ошонун атынан айтылат. Лаббайка хаджан жаса лаббайка умратан деп ошонун атынан айтылат. Кийин Кудай кааласа бардык амалдарды кылып кете бересиз. Ал иншалла Кудайга бүткөндөн кийин ошонун сообун бардыгы кимге аткарган болсо сизге дагы тиет. И төкпөй чачпай ошо кимге аткарып ошого да тиет да. Хаж бадал мындай. Өтүп кеткенге болот. Өтүп кеткенге. Атаңа жасайсың да болсо, экинчи барасың да бирок. Бирок ким эгерде өзү ажылык кыла элек болсо туугандар, башка хаж бадал кылса болбойт ал. Ал өзү биринчи ажы болуш керек. Ошол гана башка бирөөнүн атынан ажылык кыла алат.
Эгерде өзү ажылык кылган эмес болсо, ал башка бирөөнүн атынан ажылык кылган ага болбойт ал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат мына дейт. Кайсы адам ихрам байласа, ага бейиш dedi. Абу Бакр Сыддык разияллаху анхудан риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям амалдардын кайсынысы ең абзел дегенде ал-аджу ва саджу деген. Ал-аджу ва саджу деген, ал-адж деген кандай десе, лаббайк айткан, садж кандай, курбандык чалган. Ошон үчүн субханаллах, курбандык чалганда да эң арыгын тандабай, эң семизин тандайт. Эң семизин тандап туруп, машаллах, курбандык чалыш керек. Пайгамбарыбыз Айша Фатима эне өзү айткан, Фатима курбандык чалып атканда жанында тургун, биринчи тамчы канык, биринчи каны тамчылаганда жерге түшөр элек, сенин бардык күнөөлөрүң кечирилет. Ошо көйлүк болуп тургун дейт. Эртеге мына ошо курбандык чалган малыңыз сиздин амалыңызга таразага тартылат дейт. Бардыгына. Жана ар бир, эгерде сиз эчки сойсоңуз, ар бир кылына, кой сойсоңуз, ар бир жүнүнө бирден сооп жазылат. Курбандык чалган. Эстегенде бир маселени айтып коеюн, урматтуу ажылар. Тияка барганда сиздер мына ажылыктын курбандык чаласы салаттар го? Бул дамы шүкүр деп коет бул. Азыр курбандык чалуу өзүнчө сиздин мойнуңузга фарыз. Важип да бул. Ошол жерден туруп, эгерде мына жерде Кыргызстанда сизде мүмкүнчүлүгү барларга, курбандык чалып койгула деп айтыш керек болуп калат биякта. Эки бөлөк. Мен сиз тияктагы курбандыгыңыз бар го, мойнуңуздагы баягы фарыз бар эмеспи? Ал бөлөк ал. Экөөнү адаштырып албаңыздар могу маселени. Курбандык чалуу кимге милдеттүү? Курбандык чалуу кимге милдеттүү? Бизде курбандык чалуу туугандар кимге нисапка жетсе, мына ошого не. Анан да тиякта барып туруп, алхамдулилlah, уже отурташкан. Албетте мусафир ал, бирок мына жакта телефон чалып, балдарыңызга, туугандарыңызга же заранее эле акча таштап кетиппи, мен атымдан курбандык чалып койгула дагы, мен этигим сизде эле калат да. Курбандыктын этин ал туган башынан аягына чейин өзүңүз жесеңиз эле сооп болот ал. Эч кимге бербей деле. Ошон үчүн максат курбандыкта кайсы? Кан чыгаруу. Бисмилlah, Аллаху акбар кан чыкты. Бирок алымдар айтат, 3кө бөлүп койсоңуз жакшы. Бир бөлүгүн өзүң үй бүлөгө, бала чакага коюп кой. Бир бөлүгүн тууган уруктары менен же, бир бөлүгүн бебечарага таркатып бер. Бул эң жакшысы. Бирок жок, мен баары эле өзүм жейм десе кандай? Боло берет. Эч кандай күнөө жок. Демек Ажылыкта урманчылык көрбөй калабыз да. Телефон менен эч нерсе эмес. Себеп деген ал жерде эми ушунча миллион адам ар бири баягы курбанчылыкта чындап эле мүмкүнчүлүк кыйын көрө албай аласыздар. Бирок ажы башчыңыздар эгерде барып туруп, ошол жерден азыр телефон, видео деген неме чыгып калган. Мурда дагы эме эмес эле. Ошондо прямой сизге эфир коюп берсе болот. Мына сиздин атыңыздан чалып атабыз деп. Кааласа көрсөтүп тартып келип туруп сизге жөнөтүп койсо болот. Бол, бардыгына. Так. Бирок эстегенде шайтанга таш ырыткандан кийин анан курбандык чалыныш керек. Курбандык чалынгандан кийин анан чач алыныш керек. Шашылбаңыздар ал жерге баргандачы. Боло берет экен, ла харач, эчтеке болбойт дебең. Атайы бир баргандан кийин жакшы шашылбай, жакшы ажылык кылып келиңиз. Мына бизде Ханафи мазхабта ушу 3 амалдын ортосун сактоо важип. Кандай? Шайтанга таш ыргытуу, курбандык чалуу, чач алуу. Ушу 3өө ирети менен болуш керек. Бирөө алдын, бирөө эрте кийин болуп калса, бизде жакшы эмес. Шайтанга таш ыргытып баш керек. Биринчи шайтанга таш ыргыткандан кийин сразу эмеге айтып коюш керек, ана ажы башчыга. Мен шайтанга таш ыргыттым, мен атымдан курбандык чалына берсин. Туруп турасыз. Келип, шайтан васваса кыла берет, минадачы, палаткада. Ана алып атат, бу алып атат, сен деле ала бер депчи. Жок, уктап калың келип, эң жакшысы. Не кылыш керек? Уктап калыш керек. Божо. Кеч алдырсаңыз да эчтеке эмес, главное уктап калыш керек. Анан кийин ошол ал жерден ажы башчыңыздан сурап турасыз. Кээде түштөн кийин алынып калат да. Муздалып калат, курбандык чалып калат. Кээде түнгө жылып кетет. Ошондо өзүңүз переживать этип, паникалап кете бербең. Сиз алхамдулилlah кайра, иншалла эчтеке эмес, ихрам менен туруп туруңуз. Ихрамдан чыкканга болбойт да. Ихрам менен зикир, дуаларды аткарып, курсактарды тойгозуп, анан атыңыздан точно
тияктан курбандык чалынды дегенде анан чачалыңыз. Ошол күнү тавафка баруу зарыл эмес. Эртеси күнү барсаңыздар деле болот. Наоборот, мен айтар элем, азыр адам аябай көп болгондон күнү эртеси күнү барган жакшыраак. 3 күндүн ичинде таваф кылсаңыз болот. Bir ile tamam. Бир эле фарз тавафты. 10-чу Курбан айт күнү Зилхиж. Андан кийин 11-12 күн батканга чейин. Эгерде 12 күн батканга чейин кыла албай калсаңыз, анда койго штраф болуп калат. Şu 3 gün içinde bir ile tamam ha? Бир таваф. Ha ben 3 ara gün sayında. Жок. Бир таваф кылынат, бүтөт. Bas tamam bana koştu şu tamam. Эми тавафты айтайлы туугандар. Таваф 7 жолу тегеренгенде бир таваф дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким 50 таваф кылса, ал күнөөдөн ушундай тазаланып чыгат, энеси бүгүн төрөгөн наристе дейт. Бу Тирмизиде риваятында. Бул 50 таваф не обязательно сөзсүз бир барганда. Кийин умрага барасыз, эмдиги жылы, наркы жылы, в общем, өмүрүңүздө 50 таваф кылып коюш керек экен да. Бир өмүрдө 50 таваф кылып койсоңуз, өттү, биягы чөнтөктө. Кудай кааласа иншалла. 50 таваф канча? 50 таваф. Ошо санаганча жүрүң да. Анан дуа кыл, я Алла, ошо толук болбой кетип калбайын, туруп турайын. Мына мына жакты кылайын деп. 50 тавафта. Эми тавафта кандай? Тавафта ниет фарыз. Эгерде таваф ниет болбой калса, жөн эле тегеренген физкультура болуп калат. Тавафта ниет фарыз. Мына Караташка келгенде, мынау Кудай кааласа азыр эми жок болуп атат да. Караташка келгенде, тушма келгенде ниет кыласыз. Я Алла, тавафты ниет кылдым, жеңил кыл, кабыл кыл деп, туш келгенде сиз Кабаны карайсыз, бетме-бет турасыз дагы. Намазга кулак каккандай кагасыз. Таваф кантип башталат? Жок. 2 кол менен. Намазга кулакты 2 кол менен кагасыз го? Кудум ушундай, мындай карап туруп, айтасыз. Бисмиллахи Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Таваф ушундай башталат. Экинчисинде колуңузду узун кыласыз дагы, ошол караташка ушу өпкөндөй мындай. Өзү по идее мындай болуш керек эле. Ниет кылгандан кийин караташка барып, өп, анан таваф башталат эле. Бир адам көп а жерде. Мүмкүн эмес. Өп албасаңыз кол тийгизиш керек эле. Кол тийгизе албасаңыз жыгаш тийгизиш керек эле. Жыгаш тийгизе албасаңыз истилам деп коет. Узактан эле мына элес кыласыз. Мен колум тийди, ошол жака кетти деп колуңузду өп коесуз. Колуңузду мындай кылып туруп өп коесуз. Түшүндүңүзбү? Ошо биринчи ниет кылып Аллаху акбарда, ниет кылып Аллаху акбар дедиңиз, андан кийин колду кыласыз дагы бисмиллахы. Анан оң жака бурулуп тавафты кылып кетесиз. Эстегенде ихрам менен кылып атканыңызда биринчи 3 тегеренген палуан басыш болот. Эгерде адам аз болсо, адам көппү, палуан басышты токтотосуз. 7 тегеренген оң жакты ачып коесуз. Оң ийинди. 7 тегеренген боюнча ачылып турат, 7 тегерен бүткөндөн кийин анан оң ийинди жаап коесуз. Ага чейин ачык жүрүп, андан кийин ачык жүрүү макруh болуп калат. Денени жашырып эле жүрүш керек. Макулбу? Бирок ошо тегеренгенде, 7 тегеренгенде оң ийин ачылат. Канча? Оң ийин ачылат. Тавафтын фазилети. Алланын буйругу. Валияттавафу бил байтил атиq. Алла буйрук берген. Ушул байыркы үйдү таваф кылгыла деп Алланын буйругу бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, таваф ошо Кабага 120 Алланын рахматы жайыт экен. Таваф кылгандарга 60 ошолорго кетет экен. Таваф кылгандарга, намаз окугандарга 40, Кабаны карап отургандарга 20. Таваф кылуучулар менен Алла сыймыктанат экен периштелерге. Таваф кылуучулар, таваф кылгандагы ар бир кадамга 70 000 савап жазылат. 70 000 күнөө кечирилет. 70 000 даража көтөрүлөт. Таваф бул намазда эле, дарат менен кылынат. Бирок биз көзүбүздү сактап кылайлы. Эч кимди түртпөй, эч кимди жаман көрбөй. Таваф өзү түртүлүп кыла турган амал. Түртүп эмес, түртүлүп. Бирөө түртсө мейли, бирок биз түртпөйлү. Мынакей тавафта. Көздү сактап, зикир менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан: "Ат-таваф хаулал байт салатун." Кабанын тегерегинде таваф кылуу бул намаз деген. Илля аннакум татакалламуна фи. Бирок силер сүйлөшсөңөр боло берет. Намазда сүйлөшсөк намаз бузулуп калат. Тавафта сүйлөшсөңүз
buzulbaydı. Faman takallama fi, emi kim tavafta söylөгүсү келсе, fala yatakallem illa bi hayr, al жакшы сөздү гана сөйлөсүн. Болду. Көбүнчө дуа менен зикирге күч беребиз. Таваф кылганда эмнеге күч беребиз? Дуа жана зикирге. Куран окуса уруксат. Бирок мүмкүн болушунча дуа менен зикирге. Кабанын 4 бурчу бар. Мына Караташ бурчунун маңдайында эле Рукн Ямани деп коет, Йемен бурчу деп коет. Ушул жерге келип, эгерде жакын келип калсаңыз, колуңузду тийгизесиз. Узактан болсо истилам кылбайсыз. Жөнөтүп кетесиз. Бирок Караташка келгенде жакын келсеңиз, колуңузду тийгизет элеңиз. Узактан болсоңуз истилам деп коет, узактан саламдашасыз. Макулбу? Мына жерден баштап дуа кыласыз. Аллахумма инни ас'алука ал-афа вал-афия фид дуnya вал-ахира. Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан-нар деп мына Йемен бурчунан Караташка чейин ортоңкудагы кылына турган дуа ушул. Йемен бурчунда 70 периште дайындалган. Сиздин ушул дуаңызга амин деш үчүн. Канча периште? 70 периште ушул жерде сиздин ким ушул дуаны окуса ошого амин дейт. Кабыл кылсын, кабыл кылсын деп. Караташта эсеби жок периште. Бул жерде 70, мына жерде эсеби жок периште. Макулбу? Ушул жерге я Аллах, Аллахумма инни ас'алука ал-афа вал-афия. Я Аллах, мен сенен кечиримдүүлүктү жана афият, амандыкты, бардык күнөөдөн сактооңду сураймын. Дүйнөдө да, ахиретте да. Жана Роббана атина фид дуnya хасана, бу дүйнөдө жакшылык бер, ахиретте жакшылык бер, дозок отунан сакта деген дуаны кайра ушун жаттап алыңыз, ушул жерде ушуну айтасыз, постоянно. Бул жакта башка дуаларды, зикирлерди кыла бересиз. 7 жол бүттүбү? 7 жол бүткөндөн кийин эми ийинди жабастагы 2 рекет тавафтын акысын окуйсуз. Эстегенде туугандар, ар бир 7 жол тегеренгениңизден кийин 2 рекет намаз окуу важип. Тавафтын акысы мекен важип. Мейли нафил таваф кылсаңыз дагы, фарыз таваф кылсаңыз дагы, коштошут важип таваф кылсаңыз дагы, сүннөт таваф кылсаңыз дагы, бүткөндөн кийин 2 рекет тавафтын акысын окуу важип. Окубай калбаш керек. Эң жакшысы ошо Кабанын ичинде окуш керек. Макам Ибрахим аркасында табылса жакшы, болбосо любой жеринде. Болбосо гостиницага келип, аны эстесеңиз, ошол жерде окусаңыз деле болот. Дагы унутуп калсаңыз, Кыргызстанга келсеңиз да окусаңыз мейли. Бирок окушуңуз керек. Эстегенде, асырдан кийин таваф кылсаңыз 2 рекет намаз окубайсыз. Эгерде багымдаттан кийин күн чыкканга чейин келип калсаңыз 2 рекет намазын окубайсыз. Себеп ал учурларда намаз окуу макру болуп калат. Анан качан шамдан кийин 2 рекетин окуп бересиз. Жобосо күн чыккандан кийин анан 15 мүнөттөн кийин 2 рекетин окуп бересиз. Макулбу? Замзам ичүүдө. Замзамга келгенде оң кол менен туруп, Кабаны карап, дуасын окуп, пайгамбарыбыз айткан: "Мау замзам лима шурибала", замзам суусу эмне максатта ичсе, ошо ишке ашырылат деген. Бул бүткүл дүйнөдөгү суулардын бадышасы, эң касиеттүү суу. Кайсы ниетте чаңкаңыз кетет. Курсаңыз ачпы? Курсаңыз тоёт. Оорубу? Шифа табат. Кажетпи? Кажети бүтөт. Миллион адамдар замзам суу менен ишин бүтүрүп кетишти. Замзам суу боюнча чай кырып ичсеңиз болбойт. Кир жуусаңыз болбойт. Бул ыйык суу, урматын коюш керек да. Эстегенде гостиницадагы сууларга, ичиндеги сууларга, ал биздин суу эмес, Кыргызстан Бишкектин суусу эмес ал. Ал жерге чай кайнатпаңыз, ал только жуунганга. Ал жуунганга гостиницанын ичиндеги ажатканадагы, душтагы суулар, бер жактагы бети колду жууганга суулар, алар только жуунган үчүн. Суу ичкенге, чай кайнатканга өзүнчө суу алып келесиз. Замзамдан башка. Замзам сууну машаалла ичиңиз арайда. Канча немен отурган болсо. Макулбу? Сафа Марвага чыкканда Сафа Марвадагы, Сафада дуа кабыл болот, Марвада дуа кабыл болот. Ушул учурларда, кайсы учурларда Кабаны көргөндө дуа кабыл. Караташта дуа кабыл. Рукн Йемениде дуа кабыл. Андан кийин Макам Ибрахим аркасында дуа кабыл. Хатимде дуа кабыл. Мизаби Рахма деп дуа кабыл. Сафада кабыл, Марвада кабыл, Замзамда кабыл, Мультазамда кабыл, Минада, Арафатта, Муздалифада бардыгы дуа кабыл боло турган жерлерде.
Arafa günü өзгөчө дуа кабыл болот. Эң бактысыз адам Арафа күнү дуада кабыл болгондо шектенген адам. Шайтанга эң кор күн Арафа күнү. Шайтандын эң бактысыз күнү Арафа күнү. Эмне үчүн? Алла Таала пенделерин күнөөлөрүн ушунчалык кечирет. Шайтан кылган мээнетине өкүнгөн, өңү саргайган, өзүнө өлүм тилеген күн ошол болот экен. Ошон үчүн иншалла Арафа күнү эстегенде унутуп калбайын. Убактыбыз аз болуп атат. Сабагыбыз, айта турганыбыз көп болуп атат. Ошон үчүн Арафа күнү эстегенде өзүнчө дуа бар. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир 100 жолу. Ихлас сүрөсү 100 жолу. Пайгамбарыбызга салават намаздагы. Аллахумма салли ала Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид ва алейна маахум деп коесуз. 100 жолу. Арафа күнү иншалла ушуну окусаңыз, Кудай кааласа кумдун санынчалык күнөөсү болсо да кечирилет. Эгерде шапаат кылса, Алла ушу Арафада тургандын бардыгын ажысы кабыл болсун десе, Алла кабыл кылам деген. Ошон үчүн иншалла Арафа күнү күн оогондон күн батканга чейинче бул убакыт текке кетире турган, бекер сүйлөшүп, уктап, эс алып, чайпай ичип турган андай учур эмес тургандар. Телефон чалып, мен бияктамын, мен тияктамын, ушу өмүр, ушу менен WhatsApp менен өтүп кетет да. Андай кылбаңыз, анан көрөк зикирге күч бериң. Субханаллахны бир 1000 жол айтың, Альхамдулиллахны 1000 жол айтың, Аллаху акбарды 1000 жол айтың. Ортодо кайра туруп алып дуа кылыңыз. Кайра чарчадыңызбы? Шашылбаңыз. Салаватты 100 жолу, 200, 300 жол кайра дуа кылыңыз. Өзүңүзгө, үй бүлө бала чакага бир аз Куран окуңуз, ана азыркы зикирлерди толуктаңыз. Кайсы зикирлерди? Азыр айткан зикир толуктайбызбы иншалла? Буну иншалла аракет кылайлы. Кудайым буйрса иншалла буну сообу өтө улуу. Алла субханаху ва таала баарыбызды кабыл кылсын. Замзам сууну башынан деп куюп атышат кол, ал эчтеке болбойт. Болот. Замзам сууну ажылык, ошо ажылык кылганыңыздарда, умра кылганыңыздарда, замзам сууга барганыңыздардачы, ичиңиздагы бетиңизди жууңуз, башыңызга куюңуз, колуңузду, бутуңузду жууңуз, жакшы. Анан кийин караңыздар, сыртында келсеңиздер, атайы замзам суу ага турган жери бар. Ошол жерден алып алып 3 литр, 4 литр, 5 литр кылып, гостиницага алып барып иче бериңиздер. Гостиницага алып барып иче бериңиздер. Күн сайын келип кеткен, тавафка келип кеткен сайын, алхамдулилlah алып барып ичип неме кылабыз. Убакыт бар болуп калды.